Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз сынатоочтун күчөтмө даражасы. Сабактын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө күчөтмө даража деген эмне экендигин, анын кандай жолдор менен жасалаарын билесиңер. Сүйлөмдөн күчөтмө даражаларды табууга көнүгөсүңөр. Күчөтмө даража заттагы белгинин нормадан жогору экендигин көрсөтөт. Күчөтмө даража кандай жолдор менен жасалат? Кайсы мүчөлөрдүн же кайсы жардамчы сөздөрдүн жардамы менен жасалат? Мына ушуга жакшылап көңүл буруп, эсиңерге түйүп алгыла. Сынатоочко эң, абдан, аябай, өтө, чымкый, чылк деген бөлүкчөлөрдүн айкашуусу менен жасалат. Мисалы, чылк семиз, аябай чоң, чымкый сары, эң ачуу, абдан сулуу, өтө начар. Өзүңөр көргөндөй балдар, сынатоочторго бөлүкчөлөр уланып, күчөтмө даража уюшулду. Буларды силер кебиңерде, жазууда көп колдонуп жүрөсүңөр. Экинчи жолу күчөтмө даражанын жасалышынын бул сынатоочтун башкы муунунан кийин п тыбышынын жалганышы менен жасалат. Мисалдарга карап көңүл бургула. Аппак, капкара, супсулуу, сапсары, көпкөк, бопбоз. Бул жерде мисалы үчүн кара деген сөздү муунга ажырата турган болсок, к биринчи муунунан кийин п тыбышы уланды дагы күчөтмө даража уюшулду. Күчөтмө даражаны уюштуруунун үчүнчү жолу бул заттык мааниге өтүп кайталанган сынатоочтор да күчөтмө сынды уюштурат экен. Мындай учурда биринчи айтылган сынатоочко илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү уланат. Мисалдан карагыла. Сулуунун сулуусу. Мына эки сынатооч эки жолу кайталанды, ал эми биринчи сынатоочко илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү уланды. Эстүүнүн эстүүсү, мыктынын мыктысы, актын агы. Сынатоочтун биринчи төгөйүнө жалаң илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү жалганып, күчөтмө даражадагы сынатоочтор жасалганын көрдүңөр. Эми балдар, дептерлериңерди алып чыккыла дагы өз алдыбызча күчөтмө даражага карата тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма бул окуу китебиңердеги 279 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, күчөтмө даражада турган сынатоочторду гана арасынан терип жазасыңар. Андан кийин балдар 281 көнүгүүнү иштегиле. Бул жерде бир нече сынатоочтор берилген экен. Мына ошол берилген сынатоочторду 3 топко бөлгүлө. Жай, салыштырма, күчөтмө даражага 3кө бөлүп жазасыңар. Сабагыбыз да соңуна келди. Саламатта калгыла балдар.